Тұқымнан чоңырақ ушундай экен. Ушундай просто полторашка деп коет буну, мунан эле кичинекей болот. Рұқсат берсеңиз. Ушуну жесем деле мындай жаза берет экен дедерчи, жей бересиң. Эми рекламанын иши ушундай экен да. Эми эмне кылып реклама кылат баша тура? Нук болмакен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Новокасино, Реалтов, Балашкага мына ушундай өзүбүздүн ноокаттын алмалары келди. Бүгүн таң эрте келди мекендештер. 10 октябрь бүгүн 2024 жыл. Доставкалары бекер, андыктан заказ кылып жетишпаңыздар. Мына хазайындердин группаларына, халтура группаларына, такси группаларынын барына жетип түшсүн. Былтыры бул агабыздын 3 фурасыны тартканбыз. Аябай көп элде мактоолор болуп, көп ыраазычылык билип, сочный алмалар экен деп жейиштиле. Быйыл дагы жаннатан алмасы беле, жаннат алмасы деп коебу. Крипсон деп коебу. Мында эле крипсон алма. Ар кандай аттары бар экен. Ушундан кызыл алмадан, кыскасынан таш алма, көк алма, смиренк алмадан келди. Бардыгыдан бар. Bunun kilogramı 7 kilogramdan 9 kilogramga чейин чыгат экен. Bir яшиги 1000 рубльден болот экен. 2 яшик алган болсоңуздар жеткирип беришет. Подъездиңиздерге чейин. Анан бул таш алма болсо, бул бир аз арзаныраак коюлуптур. 22 килограмм, 20 килограмм чыгат экен. Максимум 20 чыгат дейт. 22 килограмм ошондой чыккандар аябай көп дейт. Бул баасы 2000 рубль. Магазин иштеткендер болсо, рынокто отуруп сатам дегендерге лучше чалыңыздар, өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Сиздерге өзгөчө баа арзаныраак кылып берем дейт. 20 тонна бүгүн келди. Бул Москва келген биринчи партия алмалардан болуп калат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Аллага шүгүр. Жакшы экен. Жакшы кылыпсыз. Мына иммунитетти көтөрө турган өзүбүздүн натуральный мындай гөнгө пишкан алмалар деп айтсам да болот. Көп айылдан терип келдиңер да туурабы муну? Көп дыйкандар азыр мурдагыдай химикатка эмес, ушул гөнгө ушундай эмне деп коет, башкача форматтарда жанагындай кылып койгон, дарылап баштап койгон азырчы. Иса айтмакчы, жетишип калыңыздар. Алма бүгүн келди, 10 октябрь күнү. Мынаны сенасына айтпай кетти эле, ушуну эле полторашкасы, буну дагы айта кетели. Будан дагы бар, ооба. Будан дагы где-то бир 3 тоннадай bundan дагы келген. Тұқымнан чоңыраак ушундай экен. Ушундай просто полторашка деп коет буну, мунан эле кичинекей болот. Буну 800 рубльден доставкасы менен, мунаны 1000 рубльден доставкасы менен. 2 коробка салып барасыңар, 2 ящик. 2 ящик. Подъездге чейин жеткирип беребиз. Подъездден алып чыгып кетесиздер. Караңыздар. Алдар. Бир жеп көрөйүн, биз жеп көрөйүн, рұқсат берсеңиз. Ушуну жесем деле мындай жаза берет экен дедерчи, жей бересиң. Эми рекламанын иши ушундай экен да. Эми эмне кылып реклама кылат баша тура? Нук болмакен. Суулуу. Муну эмне доставка даярдап атасыздар, эмне болуп атат азыр? Бул доставкага азыр машинелерге доставка башталып атат буюрса, мыналар азыр магазинге, элге доставкалар башталып атат. Чоңдугуну караңыз. Нокаттын Крипсон деген эң бир сыймыктанган алмалары бул. Нокаттагы номер 1 десем дагы жаңылышпаймын. Бул жытындан, вообще, жытындан өтө каттуу экен. Реалтов ушул жактарды алма менен жытандырып коюпсуз. Запах менен. Нерде сал борборуңузду эмне тартайлык баягыда көргөзүп коюпку? Макул. Жүрүң. Аузак. Бул жактан келип кой союп жесеңиздер болот. 7-8 каминаңыз бар, Ооба. Бардык шарттары менен. Мындай чакан отуруштарды өткөрсөңүздөр болот. Ашпар заказ берип жесе болобу? Ооба, ашты. Бизде мына тушубузда живый барашка бар. Ошол жерден койду сатып алышып, келип мекендештер постоянно келип отуруп кетип жүрүшөт. Парковкабыз бар. 20-30 машина, 40 машина болсо дагы келип кирип территорияга кирише берет. Канча машина даяр доставкага? Запарак койбойсузбу былтыркыдай? Жок, буюрса доставкага основном выходной күндөрү доставкалар башталат. Алга чейин чалыш шарт эмес. Алманы видеодо көрсөттүк. Алма сонун, сочный жакшы алмалар. Сөз жок. Единственно адресини жазып туруп, кошто коңулуңдар менен бөлүшүп, бизге желательно баягы бир районго барганга жараша көбүрөөк алып барсак, ошого жараша жакшы. 20-30 жашы хотя бы ошончо болгон болсо бир райондо машина ошол районго биринчи очередь кетет.
Анан мына заказ бере турган туугандарыбыз мына канча жаш заказ бересиздер, жамаатыңыздар менен сүйлөшүп, анан мынча деп айтыңыздар. Баргандан кийин дан ого буга айтканыңыздардан кийин о наркы жете турган жетпей калат экен. Бар эми адам 100 жолу бер дегенде бербесең дагы боюп турган болмаганчы. Анан кийинге жетпей калат да, анан мен 2 күн болуп заказ бергенде мага жалпыгандар башталат да анан кийин. Чындыкпы бул? Чындыгы. Телефонго WhatsApp'тан просто чалыш шарт эмес. Адрес эле жазып койгон болсо бизге. Адрес эле жазып койгон болсо, биз ошол адреске карап туруп, ошол райондо ким жүргөн болсо мен сразу ташаймын. Анан звонокко кээде жооп бере албай калганыбыздын себеби адамдар кайра чалышкан моментте жооп бере албай калгандагы моменттер болот. Ошон үчүн адрес эле жазып койсун WhatsApp'тан. 2 номер коеюн. Ооба, 2 номерди коелу. Бири болсо бирге жана кылсын. Мына эки этаждан турган ушундай келип чай ичип кете турган, мындай айтканда конок үйү. Азыр ушулар боюнча маалымат беребиз. Ишкерден видео тартып көргөзөлүк, жүрүң. Даяр эле? Даяр эле. Кына келгиле. Алма чындыгында жакшы экен, ака. Алмаңыз жакшы экен. Көз тийбесин. Муну сактаса дагы чыгат, а? Турат, мына азыр күздө эми свежий жулунуп келген алма, бул буюрса жетет, мемеге чейин турат, жакшы температура турамса жаңы жылга чейин смело турат. Каякта сакташ керек муну? Балкондобу? Хотя бы балконго ушул күндө балконго чыгарып койсо боло берет. Тура берет. А так балконго чыгарып койгон болсо жаңы жылга чейин деле тура берет. Услугаларыңызды айтасыз, кеңири мына. Мына ушундай капчандар дейм. Так, мына кабинага бир 10 кишиге ылайыкташтырган кабина. Мына кабинанын услугасы 6000 рубль, акчасы 6000 рубль болот. Анан бунун ичинде союшту алып келген болсо, биз ошол союшту алып келген болсо, союшту биз шорпо же болбосо курдак жасап беребиз ошонун ичинде. Союп алып келсе, Ооба, сою алып келишет, өздөрү койду сою алып келишет. Ооба, мына кошунада кой бар. Ошодон алса болот, кааласа башка жерден алып келсин. Алып келгенден кийин биз ошол 6000 рубльдин ичинде биз шорпону жасап беребиз. Курдакты жасап беребиз. Алга кеткен продукттарды дагы бизден эсеби кетет, ошого неме кете турган болсо, полностью бизден келет. Алар кой деле алып келип берет. Анан калган дасторконго неме керек боло турган болсо, бизде башкаларга салыштырмалуу, бизден аласың рис жок. Өзүңөр каалаган нерсени алып келип отуруп дасторконго кое бересиңер. Бул 6000 канча саатка анан? Эртең менен келген болсо 10-дон, кечки 10га чейин отура берет. Кет демей жок. Ооба. Тынч. Өзүбүздүкү да кыргыздаркы. Канча кабина бар эми? Кабина азыр мына жерде 5 кабина биринчи этажда. Өдөнү көргөзбөйбүз, а? Ооба, мына биринчи этаждан көрөлү. Мына эң чоң кабина. Эң чоң. Эң чоң кабина. Мунага где-то бир 25 киши плюс-минуста батат. Отур кең, Куран окутуу, мына чоң парктар, ушул жерден бир нерселериңиздер өткүрсөңүздөр болот. Кудай кааласа көбүрөөк, мисалы бир келгенде 2-3 кабина алганбыз, кичине арзан аткызып бересизби? Сүйлөшөбүз. 2-3 кабина алгандарга, конечно, өзгөчөлүктөр бар. Өзгөчөлүктөр бар, ооба. Бул жагы казан очогу, ызышосу, тарелка, бардык нерселер бар. Эге келип өзүбүз кылып жейлик, мындай жоролор, аяштарыбыз менен десе кандай болот? Эми андагы бир жолун караштырабыз. Себеби дегенде выходной күндөрү адамдар көп болуп кала турган болсо, өздөрү кухняга киребиз деген болсо, андагы берип жүрдүк маалыда. Анан баары кирип кетпеш үчүн ошол ситуацияга карап ошол моментте сүйлөшө беребиз. Эгерде ошол күнгө выходной күндөрү эмес, жөн күндөрү боло турган болсо, өздөрү дагы жасап отуруп кетсе боло берет, жешип тамактарын. Аябай жакшы экен. Ишиңиздерге ийгилик. Мындайраак жагырга чыгып алып коштошуп коелук. Мына сырттагыбыз таңга жак. Ар дайым биримдик ынтымакта жүрө берелик. Мына ушундай агаларыбыздын дачалары бар, мындай айтканда. Метро Новокасиного канча мүнөт пешком мындай? Пешком 25 мүнөттүк метро Новокасинодан. 1,5 километрде, 2 километрде 2 километрдин тегерегиде 25 мүнөттө пешком ошондой. Метрого жакын жерлерден экен да? Ооба, метрого жакын. Жакшы экен. Ишиңиздерге ийгилик. Алмадан заказ берип жеңиздер. Алма чындыгында даамдуу, суулуу, сочный, даамдуу алма экен. Группаларын бөлүшүп коңуздар. Агабыз эсен аман сатып алсын. 4 миллион километр нарыдан келди. Андан азыр курстун баасы өйдө төмөн болуп атат. Сизге негизи ошол жактар кандай түштү? Ошол жана видеого чейин. Мисалы былтыр ушул малда 80 рубльден сатып жүргөнбүз алманы. Анан жол киралары менен, нарык берагы менен болду. Ошондой сатып жүргөнбүз. Быйылкы жылы где-то 120 тегерек болуп атса, рубль түшкөнгө байланыштуу. Анан алманы дагы азыркы мына келген партия бул Крипсон деген алма бизде
номер 1 болуп айтылган алма. Туура. Буну азыр успет этип калбасак Өзбекстанга кирип кетет бул алмалар. Катты тарттап Ооба. Лушу ошого былтырга салыштырмалуу, лушу былтыры 80ден саткандай болсо жакшы болот. Рубльдин курсу жакшы да быйылга салыштырмалуу. вообще түшүп кетти. Быйыл рубль түштү, ооба. Топтоп тура берелик, Кудай кааласа туугандар. Көтөрүлүп калганда саларыбыз эми бул жагына. Ишиңиздерге ийгилик, каналга катталып кетип эсиңизден чыкпасын. Колдой беретін лайк, ағазын ушундай менетине жакшы комментарий калуу жазып коңуздар. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.